жүрөк оорудан кан тамыр оорудан 20 миңге жакын бир жылда кайтыш болот. Онкологиядан 3,5 миңден ашык кайтыш болот бир жылда. Эмчек рагы болсо ошто ал жанагы операциянын астында 5-6 курс химиотерапия алат. Ошо 6 ай болушу болот. Кайсы органдын рак ооруга чалдыкканы эң колтуураак, өмүрү кыскараак деп эсептейбиз? Жаңы диагноз койгондо бир эки киши үстүнө чыгып секирип кеткендер да бар. Мага жашабайм деп. Менде рактын эч ким аяктай албайт деп. Демек биз боор боюнча 5-орунда турат экенбиз. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү? Республикалык денсаулыкту чыңдоо жана массалык коммуникация борбору өзүнүн кезектеги Медфак подкастын улантат. Анда эмесе биздин коногубуз менен тааныштыра кетейин. Онкология жана гематология борборунун методикалык иштерди уюштуруу боюнча директордун орун басары, медицина илимдеринин доктору, профессор Жумабаев Амангелди Рахматилдиевич bizde конокто. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кош келипсиз агай. Кандай келип алдыңыз? Жакшы эле, тынч эле бериз. Анда эмесе маегибизди баштайлы. Эң бир жөнөкөй суроодон баштасак, өзүңүз жөнүндө баягы кантип онкологияга келип калдыңыз, эмне үчүн онкологияны тандадыңыз? Онкология деген башка специалистке, башка адистерге караганда медицина өтө оор экен. Эгерде жана сен дарылап аткандан кийин адамдын көп кээ бир жерде жакшы жардам бере албасаң, өзүң деле хирургдун ар бир өзүнчө эмеси бар да, жүрөктө так калып калат да. Ошон үчүн медиктердин арасында ошо хирургдар азыраак жашайт. Статистика боюнча ар бир адамдын неудачасы болсо ошолордун баардыгы ошо жүрөктүгө тиет экен. Ошон үчүн мындай тамаша бар. Медиктердин арасында эң көп жашаган адистердин арасында педиатрлар. Балдар менен иштеген врачтар эң көп жашайт. Хирургдар, гинекологдор азыраак жашайт. Анткени өтө мындай эмеде татаал жумуш экен. Эми медик болгон үчүн, ант берген үчүн жардам беребиз ар бир жерге да ошо. 40 жыл болду деп атпайсызбы иштегениңизге? Анан ошол 40 жыл ичинде сизде эң эсиңизде калган кандай бир окуяңыз бар? Көбүнчө эсте кала турган нерселер баягы ошо операция убагында кээ бирде или после операциядан кийин андай осложнение болсо, ошондон кийин көбүрөөк переживать этесиң. Кээ бир кишилер болот, 2-3 жерге барып, сырткы мамлекетке барып, тияка барып, таяктан отказ кылып, бияктан отказ кылып, анан кийин сага ишенип келип, сен жасаган операцияң же неудачный болуп калса, өзүң деле көп переживать этесиң. Ошондой эле. Кээ бирде баягы башынан баштап жакшы кетип аткан оору жаман болуп калса, эми сүйүнткөн нерсе кээ бирде болбой тура, жок бул болбойт деп аны албай койсоң, бирок көзүңө жете турган операция жасап, андан кийин да башка методикаларды колдонуп адам жакшы болуп кеткен сүйүнчү көбүрөөк экен. Чем андай деметкенде, аны ар бир өзүнүн айта турган ар бир у каждого хирурга свое кладбище деген бар медиктердин арасында. Мен деле анча-мынча кээ бирде неудачный болуп калган жерлер, ал өзүмдүн жүрөгүмдө калып калган нерселер бар. 5-6 жолу неудачный болуп калган, кээ бирде бир жолу даже полностью калып калган да болуп калган. Кээ бирде столдо жазып атканда давление чоң болуп, сонун артерияны 5 метрге кан урганда өзүм ошол жерде сразу кээ бирде не болот да, көп переживание болот. А так негизи көбүнчө адамдар жакшы болуп, көп жыл өтсө деле көчөдө мучурашып, кээ бирде тааныга калсаң, мойнуңду башын көрсөтүп, мен көзүң көрсөтсө аны эстеп кетесиң. Сен ушундай экенсиң го деп эстеп кетесиң. 40 жыл ичинде кайсыл операцияны эң көп жасадыңыз? Эми көбүнчө башынан баштап эле баш моюнда иштеген үчүн ошо бизде калкан бези, жаакта, тил, көз, башта, мээ жак эле кирбейбиз. Анткени мээ жакта нейроонкологдор буквально бир 10 жыл болду. Мурда бизде онкологияда ошо мээ жакта ишчиктер баарын нейрохирургдар жазышат. Азыркы 10 жылда биздин өзүбүздүн онкологияда жаңы специалисттер пайда болгон, адистер нейроонколог деп коет. Мурда нейрохирургдар эле жазышат. Азыр нейроонколог деп ошол жакка кирбейбиз. А так негизи баш моюнда болгон ишиктердин баардыгын практически өзүм негизи
жанагы 1991 жылы шилекей бездин шиктер боюнча защита кандидатский. Ошол шилекей бездин көп эле жазатын операциялар. Шилекей эми андан башка 2001 жылы докторский ошол жана ооздун рак боюнча көп жазган үчүн аларды ошондой ооруларда тил, жаак, сөөк ошол боюнча көп мындай операциялар жасатам да. Шилекей безин көп операция кылдым деп атпайсызбы? Бул кандай, эмнеден келип чыгат, кандай Адамда шилекей бези көп да, мындай караганда кулактын астында, ооздун ичинде, тилде, кекиртекте баардык жерде шилекей чыга турган бездер бар да. Ошонун арасынан анын ошо шилекей бездер көп түргө бөлүнөт. Ар кандай ошо рактын деле жана айтып аткандай 200-ге жакын түрү болсо, шилекей безинин ичинде да мындай ар кандай формалар болот да. Эми көбүнчө биз баягы жаман залалдуу шишик болгон үчүн жана өзүнчө рактын аденокарцинома деп коет, буккепедемойный рак деп коет, ацинозно клеточный рак. Алардын эмес. Бирок көбүнчө шилекей безде где-то 60-70% жанагындай доброкачественный деп коебуз. Залалдуу эмес шишиктер көбүрөөк болот да, 60%. Аларды жакшы операция жасасаң, жакшынакай адамдар жакшы болуп кетет. То есть практически баягы тактически туура жасаш керек да. Анткени, например, кулактын жанында нерв өтөт да, лицевой нерв. Ошону туура эмес кесип койсоң, адамдын бети кыйшайып, көзү жабылбай, оозу кыйшайып, аша жагында технически көп нерселер бар. Анын баардыгын эми баягы убакыт өткөн сайын опыт болуп, жакшы эле көп жасадык да. Бир жылда где-то 70-ге жакын адам болсо, ошонун көп эле операция болот. Көп эле операция болот. Поэтому ал жагынан бирок жана айткандай көбүнчө берки шилекей безинде 60% доброкачественный болот. Залалдуу эмес. То есть не раковый болот. Кыргызстанда ошондо статистика боюнча Кыргызстандын калкынын канча пайызы шилекей безинин рагы менен жабыркайт? Эми мындай караганда бир жылда ошол ал көп деле болбойт. Мындай салыштырганда республика боюнча 10 жылда, может быть, где-то бир жылда 70-80 болсо, где-то 500-ге жакын көп деле болбойт. Ал эми көп сандуу ооруларга көп деле кирбейт. Ошол баш моюнда турган шишиктердин 28 түрү бар. Ошо 28 түрүнөн көбүнчө эле баш моюнда мына калкан без деп болот. Бизде узловой зоб деп атасың, бизде ошо регион зоб боюнча баягы эндемичный деп коебуз. Ал жакта рак менен көп. Кээбирлер айтат, бизде ошо эндемичный регион зоб менен болгон үчүн зоб менен ооругандар ракка айланып кетеби, айланбайбы деп көп кишилер кайрылат. Бизде эми баягы йод жетишпейт, тиги жетпейт деп убагында 60-жылдарда Иса Жакынбаевдер ошол зоб менен көп күрөшүп, жана мамлекеттин эсебинен йодуна профилактика кылып, көп элди жакшы йод берип, убагында жакшы концентрация зобду азайткан. Бирок аз деле у нас зоб менен ооруган адамдар көп эле. Бирок ошонун арасында баягы зобдун узловой форма деп коет, без калкан безинде өзүнчө без пайда болгондор деле операция кылат. Жөнөкөй зобдо биз операция кылбайбыз. Ошол зоб менен ракка айланып кетиши тоже маленький процент. Баардыгы зоб болсо, баардыгы ракка айланып кетпейт да, ошол жагы да. Көбүнчө эми баш моюнда тери көп болот бизде, рак кожи, тери көп болот. Демек, тери аркылуу рак болуп келип туруп, анан Ал өзүнчө болот да. Бизде, например, ошол приемда эми көбүнчө баягы жашы улгайган кишилерде көбүрөөк болот. 40 киши прием келсе, ошонун жарымы эле тери менен проблема болот да. Эми улгайган адамдар өз деле байкайсыңар да, ар кандай териде жара болот, же бүтпөгөн жара болот, же башка мындай нарост болуп билекке сыяктуу эс кылат. Ошондо ал аны эле дарылаш. Чет мамлекетте ошол терини рак деп диагнозу коюп, 5 жылдан кийин кайра учеттон алып коет. Биздики андай эмес. Ошол биз канча учеттон алсак, ошол өмүр бою даже дарылап бүтүп жакшы болуп кетсе да учетто тура берет. Бизде ушундай бар да. Азыр бизде Кыргызстанда 35 миңдей адам каттоодо турат экен. Каттоодо турат. Азыр Кыргызстанда ошо бирок алардын баардыгы, мен жана айттым го, 70% уже дарыланып, дарыдан кийин убакыт өтүп, азыркы убакта
практически здоровый, эч кандай оорунун белгиси жок жашап аткан кишилердин саны бир 18.000 17-18.000ге жакын. Бирок алардын баардыгы эми радиого, телевизорго чыгып эми рак менен оорудум, анан жакшы болуп калды деп көбүнчөсү мындай айтпайт да. Ошо жагы анан кийин элди баары ойлоп атышыр, 35.000 түрдө 35.000 адамдын баары рак болуп дагы эле ооруп аткан турбу, андай эмес. Азыр мына дарылап аткан адамдардын саны бүтө 18.000ге тең кетсе, бир 8-10 миң азыр дарыланып атат азыркы убакта. Анткени бизде бир күндө эле дарылап бүтпөйт да. Например, ошол эмчек рагы болсо, ошто ал жанагы операциянын астында 5-6 курс кимиотерапия алат. Ошо 6 ай боюнча алат. Мына 5 күн кимиотерапия бир курс алып туруп, 20 күн алып туруп, 20 күндөн дагы алат. Ошентип бир 6 курс алат да операцияга чейин. Жарым жыл. Жарым жылдан кийин операция жасалат. После операция дагы или ошонун жанагы анализине жараша или нур терапия алат, или анда химиотерапия кылып туруп дагы жарым жыл. То есть лечение практически дарылануу убакыт жарым жылдан 1 жылга чейин узак болот да. Ошол убакта адам чарчап бүтөт. Уже баягы кээ бир убакта убакыт ар кандай болуп атпайбы, кээ бирде дары бар болуп калат, кээ бирде больницада болот, кээ бирде жок болуп калып, анан кээ бирде өздөрү алганга туура болуп калат. Ошол моментте адам биринчи баягы рак деп угулуп, өзүн баягы биринчи укканда адам стресс болот. Орусча айтканда смертный приговор деп коет, андайга ушундайга чейин барат. Бизде баягы эми биздин өзүбүздө биякта болгон жок. Негизи Москвада биз 2-3 жыл мындай өстөр көргөн, ошол жерде 23 этаж онкология центрде 23 почти 20. Ошол жерден анан кийин ошо жаңы диагноз койгондо 1-2 киши үстүнө чыгып секирип кеткендер да бар. Мага жашабайм деп. Бирок менде рактын деп. Эч ким аяктай албайт деп. Мурдагы убакытка караганда азыр бир топ эле жетишкендер жакшы эле. Анткени мурда 3-4 стадия деп жанагы өнүп кеткен стадияларды көбүнчө мындай дарылаганга өтө кыйын болчу. Азыркы дарылар ошол 4 стадия даже өпкөгө тарап кетсе, боорго тарап кетсе, мындай дарылаганга жанагы азыркы методика мурдагы наркоз бере албасак, азыр технический возможностьтор бар, аларды да алганга, то есть боорго тарап кетсе, бөйрөккө тарап кетсе да или өпкөгө тарап кетсе, ошолор эле дарылаганга. Демек сакайтып алганга мүмкүнчүлүк жакшы эле болуп атат. Бүтүн жанагы дүйнө жүзүндө да азыр ошондой байкалып атат да. Элдин саны абсолюттук сан менен өсүп атса рак болот. Бирок жанагы өлгөн адамдардын саны бир топ эле болуп калган. Дүйнө жүзүндө ошондой. Анткени мурда баягы өнүп кеткен 3-4 стадия көбүнчө ошолор оорулар качып болуп калчу да. Алар азыр практически жашап атканы көбүрөөк болуп атат. Ошол жагы. А биринчи 2 стадия болсо көбүсү ал теги 80-90%. Ошол эле жанагы калкан безин рагы болсо 15 жылдык гарантия берет. То есть мындай расчет бар да. Кээ бир ооруларда, например, 3 жылга, 2 жылга эле мындай санайбыз да. Анткени ошол убакта мындай карасак, өпкөнүн рак деп диагноз койгондон кийин, например, вот бүгүн койдук, ал эртең эле кайтып калбайт. Ал 2 жыл, 3 жыл жашай берет. Через 2 года, 2-3 жылдан кийин кайтып калат. А ошол диагнозду, например, жанагы калкан безине рак деп койсок, операция жасасак, 15 жылдан кийин аны карайбыз. То есть ошондой баягы ар бир оорунун кайсы орган менен, кандай түрү менен аныкталса, ана кантип операция кылды же кандай дарылады, азыркы эме технический возможность көп да. Биз ошондо азыр кайсы оорунун, кайсы органдын рак ооруга чалдыкканы эң колтуураак, өмүрү кыскараак деп эсептейбиз? Мындай вопросту баягы мындай айтса болот да, бизде баягы сырткы локализациялар болот. Сыртына тери, эмчек рагы, жат моңча рагы, ошол эле калкан без бул сыртынан чоңойтса же өзгөрүлсө билинет да. А эгерде, например, бизде биринчи орунда асказан рагы турат. Асказан рагы мындай адамды сыртында басып жүргөндө эч кандай белгиси жок да. Или өпкөнүн рагы, или кызыл өңгөчтүн рагы, или боор, ичегинин рагы, сыртына эч кандай белгиси жок да. Адам ошо асказан эле алайлы. Где-то биз жылда былтыр 860га жакын адамды биринчи ошо асказан боюнча рак деп деп диагнозго алдык да. Ошонун где-то 45% почти 80-60, 44ке жакыны уже 4 стадия. Демек Адам баягы да, ол бизге кайрылганда уже танал бүтүп калат. Же кусуп атат,
кан менен ошондой келип атпайбы? Ал убакта уже адамга жардам бериш бизге кыйыныраак болуп калат, и көбүрөөк мындай убакыт да кетет, и жанагындай каражаттар көп кетет. Ошо эгерде ошол эле ракты биринчи экинчи стадия как Японияда болуп аныкталса, мурда Японияда рак ашказан рак биринчи орунда турчу. Азыр ошолор жана аныктаган методикалар өтө бийик болуптур. Биринчи экинчи стадия почти 80%ке чыккан да. Ошондо алардын ошол ооруну ылдыйга түшүргөнгө мүмкүнчүлүгү чоң болуп калат. Ошондой болот. Биздин мүмкүнчүлүгүбүз. Бизде баягы мындай возможность мындай да, бизде мамлекетте ошол эле аз деле байкасаңар болот. Азыр бүгүн ошо байрамдан кийин, жаңы жылдан кийин азыр келип адамдар биринчи этажда регистратура жакта жык болуп турат. А бирок ошолордун арасында эле мындай карап көрсөң жарымы уже практически кеч келип атат да. Баягы адам оорубаса, эчтеке мындай белгиси жок болсо, мен жөн эле барып эмне шланг ичип атамбы же жана өпкөгө флюорография өтөмбү деп жөн эле эчтеке ооруп, биздин өзүбүздүн адамдардын мындай ушундай психологиясы көнүп калганда, оорубаса больницага барбайт да. А мындай эртерээк профилактически барып, ой биз баягы рекомендация беребиз да, 40тан кыздар 18 жаштан кийин өткөндө 2 жылда бир жолу хотя бы УЗИ өтүп койсо, жана 40тан ашкандан кийин барып ошол дагы обследование УЗИден өтүп же бирдеке болуп койсо деп рекомендация берген эч ким барбайт да. Адам өзү жыгылып калбайынча анан келбейт да. Ошо биздики ошол эртерээк барып, жөн 40тан өттүм, 50ден өттүм, же 60тан өттүм, барып көрүнүп коеюн деп, андай бизде элди мындай канча жыл айтсак деле көбүнчө келбейт. Биз жанагы жыл сайын райондорго өзүнчө выездной бригадалар чыгарабыз. Ошол жака барып аймактарда текшерип, өзүбүздөн биякта маммолог, гинеколог, анан УЗИ специалисттер барып 5-6 ал жактан көп келет. Бирок ошолордун баардыгы эле мындай ошон бир 100.000 кишиден может там 3-өө 4-өө тапканга келет. А көбүнчө эле жанагындай башка суук тийип, воспаление болуп, ошолор эле ошондой оорулар көп болот да. Ошондой методикалар бизде азыр бар. Мисалы акыркы 20 жыл аралыгын алсак, 20 жыл мурун кайсыл онкологиялык оорулар көп болчу, азыркы моментте кайсыл органдардын рак оорусу биринчи орунга чыкты, статистикалык маалымат катары айтсаңыз. Да, бул жагынан мындай, бизде ошо кызык экен, баягы өзүбүздүн мамлекетте башка мамлекеттерге караганда ашказан рагы биринчи башта турган, 15-20 жыл ошондой боюнча келе турат. Анан кийин аялдардын эмчек рагы ошол турат. Жатым боюнча өпкө, кызыл өңгөч и боор боюнча. Биз боор боюнча 5-орунда турат экен да азыр. Ошондой өзүбүздүн неме боюнча, республика боюнча салыштырганда 400-ке жакын, биз бир жылда 460-450ге жакын иши аныктайбыз. Бирок боорду диагноз койгон менен баягы биз косвенный признактык УЗИнин заключение боюнча адамдын неме көргөн, өзүн ошо адамды көрүп коюп, бирок азыркы методикалар бар да, ошол эле боордун ичинде жанагындай онкологический ооруга подозрение болсо, мындай аны азыркы методика боюнча ошо анализ алганга мүмкүнчүлүк болуп калды. Мурда мындай жок болчу. Именно ошо трипан берип, ошо боорго, а мурда ошо таң калчу боорду рак деп коюп койду. Адам жашап атат, 6 ай өттү, 1 жыл өттү, 2 жыл өттү. Эмне үчүн деп ойлойт. Значит, туура эмес диагноз коюп койгонсуң. А эгерде ошо боордун рагы деп диагноз койсо, жарым жыл, 1 жылга эле жетпей качып койот. Мындай настоящий кадимки эле жаман рак болсо, боор 1 жылга жетпей эле качып болуп калат, 1,5 жылга. Эсин дарылабаса деп. Жүрөк оорудан, кан тамыр оорудан 20.000ге жакын 1 жылда качып болот. А онкологиядан 3,5-3 ашык качып болот 1 жылда. То есть это наши люди живут годами. Айтпайбы, рак диагноз коюш эле любой ооруду рак деп диагноз койгон эртең эле качып болбойт тоже. Он эң аз дегенде 6 ай, көп дегенде 3 жыл, 5 жыл жашай берет. Все зависит от того, ошол жана рак пайда болгон жерде башка жак ашказан рак болсо, ашказан өлбөйт да. А ошол рак башка жакка кан менен жана эме менен тарап туруп өпкөгө барып же мээге барып ошол жактан өсүп чоңой баштаса, ошо өпкөнүн ткани полностью мээни басып калса ошондо качып болот. А так ашказан эчтеке болбойт. Все зависит от того, как
тараган организмде тараса, денеңизде тараса, ошодон кайтып болуп калат. В основном не от самого, ошо эле шейка матка болсо, шейка матка рак болсо эрте кезинде кайтып калат. Умирает человек от метастазом, тараган үчүн. Башка жака барып, ошо боордун өсүп, боордун функциясын нарушение кылса, отравление болуп адам ошондон кайтып болуп калат. От самого того каяктан пайда болгондон редко, в основном не умирает. От метастаза умирает, да. Мындай суроо да агай. Азыркы учурда диагностика Кудайга шүгүр жакшы эле өнүгүп калды да. Анан мурунку диагностика анча өнүгө элек, бир 30 жыл мурунку дейбизби, 20 жыл мурунку дейбизби, абалдагы дарыгерлердин диагноз коюу мүмкүнчүлүгү менен азыркынын мүмкүнчүлүгүн салыштырып айтканда канчалык айырмачылык байкалат? Азыркы убакытта жашап атканыбыз биздин ошо мамлекетте бар болгон ошо эле томографтын ар кандай түрлөрү, жана компьютерный томограф, магнитный резонанстын томограф, эндоскопия бир топ эле врачтардын диагноз койгонго жеңилдетти. Ал жагынан өтө жакшы. Демек, мурун сиздердин жаш кезиңиздердеги убакта диагноз коюу өтө татаал болчу дейбизби, же сиздер мынтип басып көрүп эле, мынтип сурап эле диагноз койгон учурларыңыздар да болчу да, ал кезде туура диагноз коюлчу беле же туура эмес коюлчу беле? Ал убакта ошол бизди окуткан мугалимдер да, биз өзүбүз көргөн жумуш боюнча да, күнүгө ошол моментте иштеген мындай томографтар, МРТлер жок болсо да, биздин баягы клинический мышление деп койчу. Ошо адамды көрүп, ошол мындай караганда бизди окутканда ошол эле ашказан рагын жалоб боюнча, осмотр боюнча 80% уже можно было айтыш, бул кишиде рак бар деп. Ошол клиника боюнча эле бизде ошол профессор окутканда, лекция окуп атканда мындай симптомдор характерный ошол ооруга деп, ошодон ооруда подозрение ошол жакта карагыла деп направление берчү. Азыр көбүнчө келген кишине давай МРТ бар, КТ бар, акчаны алып туруп, жок мунуку туура эмес, кайрадан жазыш керек деп 5-6 жолу, 2-3 жолу кайра повторение кылат. Ошол убакта адам менен мындай сүйлөшсө, бизге баягы мындай кээ бирде таң каламын да, бул адамды көрбөй эле, сүйлөшпөй эле ошо на основе КТ эле, МРТ эле көрүп диагноз коюп коет. А адамды көргөндө он совсем башкасы. Это машина эмес да. Ооба. Поэтому биздин убакта все-таки клиническое мышление деп койчу көбүрөөк болчу. Демек, азыркы жаш врачтарда дейбизби, же азыркы заманда дейбизби, диагноз коюу, клиническое мышление деген таптакырын башка эпокка көтөрүлдү. Айырмасы бар. Просто булар көбүнчө жанагы ошо азыркы болгон методика, технический возможностька көбүрөөк ишенет да, чем мындай караганда. Ошон үчүн биринчи убакыт, биринчи немеге айтам да, биринчи адам менен оору кишилер менен өзүнчө сүйлөшүш керек. Жанына отургузуп, көбүнчө кишилер эмне үчүн таарынат? Ол даже менен сүйлөшкөн жок дейт, даже караганда жок дейт. Ошол жайга бар да. Ошон үчүн биз биринчи поэтому айырмасы бар да, биздин менен мурдагы иштеген биз көбүнчө ошо адам менен сүйлөшүп, туугандар менен сүйлөшөбүз. Кандай болду, эмне болду? Өзү менен оору менен өзү менен сүйлөшөйлү. Тигине ладно, буну көрүп турайлы. Бирок өзү менен көрүш керек. Анан да тиякта ушундай жаман деп жазып аткан менен адамдын өбүт түскөн башка вообще даже белгиси башкача болуш керек. Бизде региондордо, облустарда онколог врачтарыбыз өтө эле жетишсиз деңгээлде экен. Анан кайсы облуста онкологиялык оорулар көп, мисалы? Негизи мындай баягы жана салыштырганда абсолюттук мындай эң көп ооруду Кыргызстан боюнча Нарын облусу боюнча саналат да. Бир жылда где-то мындай да, хитрость в чём? Бир жылда 320-340 киши болсо, бирок элдин жана Нарын облусун санаганда көп болуп көрүнүп атат. Биз жана абсолюттук число боюнча кичинекей болгону менен интенсивный показатель деп коет, 100 000 кишиге санаганда Нарын элинин арасында онкология оору биринчи орунда турат. Эмне себеп? Ошо мына карап көрсөңүз 320 киши эле, 340 киши. Бирок ошо элдин санына бөлөбүз да, канча кишиге. Ошол эле убакытта Чүйдө 1200, Бишкекте 1300 бир жылда катталат. Бирок элдин санына караганда биякта азыраак болуп калат. Саны абсолют азыраак болгону менен Кайсы бул? Ашказан рагы биринчи болот. Ашказан. Демек, нандыктар эт жеп атып эле ашказан болуп калбы же кандай? Жок, ошону азыр өзүнчө дагы изилдейт деп атабыз. Анткени ашказан рагына көбүнчө жана келикобактер инфекция алып келет. Ашказанда постоянно воспаление болгон үчүн
ошол эле хеликобактерди дарыланса, ошо бактерияны жок кылса, вероятнее всего основная проблема не столько вот так пища, а именно наличие ушу бактериальный инфекциянын бар болгон үчүн ошол ооруга алып келет да. Ошол уже дүйнө жүзүндө уже аныкталган, дакталган. Ошол хеликобактерди аныктап ошол оору ошол жакта бар, анан дарыласак, ошол түшсө рак деле азайып калат, ашказанды рагы. А так дүйнө жүзүндө где-то 60% рак ашказанды ошол хеликобактер инфекция алып келет да. Ошол жагы. Мне кажется, ошол воспаление ошол. Хеликобактерди аныктоо үчүн бизде лаборатория только Бишкекте гана аныкталат. Жок, бар, ар бир шаарда, облустта частныйларды жасап мындай өтө эле салып. Мисалы адам жөнөкөй эле адам барып аны өтүп коюш керекпи же кандайдыр бир белгилер менен баш керекпи? Жок, любой киши бар тапшырса болот. Хеликобактерге тапшырган ошол жактан билинет да. А так мындай менде бар экен деп аны айтыш керек. Бизде баягы гастрит болгондо воспаление болсо пониженный кислотность болот го, анда эле опять лаборатория тапшырыш керек. Или повышенный кислотность болсо, пониженный кислотность болсо гипоцидный, то вероятность перехода жанагындай ракка көбүрөөк, чем гипостридный болгон. Анандай эме арада кислотность повышенный болгонуна караганда. Мисалы онкологиялык дарылоо кымбат экени жашыруун эмес да. Анан мамлекет реалдуу түрдө кайсы стадияга чейин бейтапты толук коргой алат? То бу жерде опять же мындай вопрос болот. Бул жанагы биринчи экинчи стадия практически көп деле каражатында кетпейт. Если, например, операция түрүндө где-то биринчи бизде баягы онкологияда көбүнчө азыр 3 эле методика колдонобуз да. Бирок адам башка да азыркы көп немелер бар, которые да современный азыркы убакыттын немесине жараша колдоно турган дарылар бар. Алар өтө кымбат. Бир ошо жана таргентный терапия деп коет. Ал целенаправленно ошол жанагы клетканы ошо рак пайда болгон жака ура турган немелер бар да. Алар 500 миң долларга чейин барат почти бир немеси. Флакондор адамда кымбат болушу мүмкүн. А эгерде мындай биринчи экинчи стадия көп деле затраты, в основном үчүнчү стадия көбүнчө у нас ошол именно үчүнчү стадия көбүнчө аныкталат да. И төртүнчү стадия айтпадым, алар уже запущенный болуп өпкөздөн же ашказандан же башка жака тарап кетсе, алар кичине затраты көбүрөөк болот. Мамлекет эсебинен бизде көбүнчө жана химия препаратка акча көбүнчө берилет да. Химия препараттар бизден былтыр 2,5 миллиардка сомго расчет кылганбыз. 2,5 миллиард сом только химия препараттарга. А бергени 800 миң берди. 800 миллион берди. Значит, тогда калгандарды, если жетпей калса, можно там схемасын алмаштырса болот. Но негизи жетпей калса, кээ бирде оорулар. Демек калган жетпей калганына мамлекет дарылап бере албай калды дейсиз. Да, полноценно 100%, 100% пока еще как союз убагында болуп. Союз убагында даже жанагы биздин законда написано, что лечение онкологических больных бесплатно за счет государства болчу да. Азыр андайды алып тастаганбыз. Азыр вот 24-жылы закон чыкпады эле, биздин президент кол койгондо там идет, али сөз жок. Бесплатно деген сөз жок. Мисалы айрым дары-дармектер жетишпей калат деген дооматтар көп эле айтылып атпайбы биздечи? Анан бул чындыкпы же аша чапкандыкпы? Сиз кандай? Жок, кээ бир убакта жетпей калат да, действительно. Кээ бирде баягы убагында жанагындай биз айткан азыркы убакта борбор өздөрү незакупаемый. Полностью жана формация кыргыз формацияга беребиз. Алар качан алып келип, качан эткенче кээ бирде бир узап болуп кетет да. Ушул эле моментте бирок бейтаптар, дарыгерлер кайдыгер мамиле кылышат деген нааразычылыктар бар да. Сиз буга жетекчи катары, дарыгер катары кандай жооп айтат элеңиз? Болот, конечно, мен деле ал жанагы бар эле врачтардын арасында эле бирөө мамилесине кээ бир кишилерге жакпайт, баягы орой маселе мындай мамиле жасашы мүмкүн. Бирок негизи биздин оорулардын психологиясы өтө ооруга талкан өткөн үчүн оорунун өзү таасир эткен оору психологический жагынан өтө эме дешине кыйын. Анан өзүнчө баягы врачтар баары деле жаман же мындай орой мамиле кылат деген аны честно говоря көбүнчө кошулбайт бар арасында, бирок баары деле андай эмес да. 40 жыл ичинде сизди өтө капа кылган бейтап болду беле? Пайда атпайм, баягы как хирург катары болгон үчүн эгерде ошону жасаган операциядан кийин жакшы болуп кетпесе, ошол жагы мени көп мындай капа кылат да.
жакшы үмүт менен аракет менен жасасаң акыркы жагы жакшы болбой калса жаман ойго түшөт. Ошон үчүн давление болуп кетет дагы оорулар пайда болуп калат. А так негизи жана айтып атпаймынбы 35 миңден азыркы учетто турган 18 миң жакын дарыланып жакшынакай болуп жүрөт. Ал азыркы убакта онкологияда дарыланбайт. Просто жанагындай периодически жарым жылда, бир жылда жанагындай контроль, диспансерный наблюдение калтырабыз да. Так что 35 миң баардыгы эле ооруп атат деген фактически көп эле аягып жакшынакай болуп биздин арабызда жүрөт. Ошол жагы жакшы. А так баары эле качып болуп калса какой смысл ошо онкологдорду өзүнчө больницаны кармап туруш? Онкологияда эң чоң мифтер кайсылар агай? Кайсы ишенимдер менен баягы бир тапка эң чоң зыян алып келет? Что рак ооруду дарылаганга болбойт, жанагындай дарыланга мүмкүнчүлүк вообще жок деп рак диагноз койду, значит ошо менен кетет деген ошо. Бизде жанагындай көп кишилер бар, которые даже медик эмес, бирок онкология ооруларды дарылап жакшы болуп. Мен айтам, ушу тиги бардым эле, мындай болдум эле, тигини иштим эле. Мен ушунча жыл иштедим. Мен эгерде ошол кишини көрсөм, айтат, вот ошол киши бар, сен дарылап берет, ошол жактан жакшы болуп кет. Мен ушунча жыл ни разу бирөөнү да көргөн жокмун. Ошондой жана табок бар, знак бар. Жакшы болуп кеткен кишини бирөөнү да көргөн жок. Жана кээ бирлер айтат, рак өзү жок болуп кетеби? Мен дагы 2 кишини көргөм. Биз диагнозду уже морфологический анализ алып коюп, анан кийин 3 айдан кийин келди, эчтеке таппай койдук. Психологический настрой огромное значение имеет. Ошон үчүн адам жанагындай биз диагноз койгондо бул дарыланы, бул ооруну жегем деп аракет кылыш керек да. Психологический настрой в первую очередь, потому что биздин нервный система өзүбүздүн организмди мындай кармап турганга аракет кылат да. В первую очередь ошол жагы жакшы. Бизде азыр айтылып атпайбы, адам ошо сиз дагы айтып атасыз, психологиялык жактан аябай эле дарылоого муктажбыз депчи. Атайын психологиялык борбор керек эмеспи бизге? Эми баардык чоң центрлерде бар. Отдельно ошоно штат ачылып, психологический кабинеттер болчу мурда. Анан кийин баягы ошондой специалисттер жок болгон үчүн кайра жабылып калганда. А негизи ошондой өзүнчө психологический не только ооруларга, биздин онкология иштеген медиктерге да керек. Потому что алар ошол кишилерди көрүп өздөрү чарчайт. Ушундай катуу татаал оору менен күрөшкөндө медиктер өздөрү чарчап калат. Былтыртан баштап биз өзүбүз кайрадан Россиядан биздин бир психолог келген, ал как раз ошондой именно врачтар менен медиктер менен основном азыр ушул жумуш өткөзүп атат. А так негизи ар бир чоң центрлерде психологический кабинеттер бар болчу. Просто кайрадан эле ошонун баарын жандырыш керек да. Онкологдор өздөрү онкологиялык ооруга чалдыгып калгандар көппү? Бизде бар. Биздин өзүбүздүн биякта сотрудниктердин 3-4 эле биздин онкологический оорулардан качып калгандар бар. Жаш кетип калды. А так негизи биздин чоң академиктер өздөрү өмүр бою ошол оору менен күрөшүп атып, ошолар оорудан качып калгандар да бар. Алар эле андай, мен айтып атпайм, бул здесь индивидуально, ар бир онкоген ар бир кишиде бар. Онкология ген, который вызывает онкологию. Бирок кээ бирден мен бир жаш келинди операция кылдым эле, эмчек боюнча. Мастектомия 28 жашта. Анан 2 жылдан кайра иштеп болду. Анан экинчи жагын алдым. Экинчи эмчек. Анан айтып атпайбы, почему 10 баланын арасында, 10 кыздын арасында мен эң кичи болуп мен ооруп атам. А тигилер эчтеке болгон жок. Апасы 80 деп, ал эчтеке болбойт. Мен почему мен ооруп атам дейт. Ошондой как объяснить? Потому что у нее какой-то момент наступил провоцирующий фактор, баары күчөп, жана онкогенди оготуп перестройка произошла. А остальнордо эчтеке болгон жок. Кээ бирде буга жанагындай маткада хорион карцинома деп коет тоже почти опухольга жакын. Аны азыр убакта полностью дары менен, без операция эле дары менен дарылап, ошолдора опухоль полностью жок кылып, еще она рожает. То есть азыркы момент возможности өтө чоң. Өзүнчө жанагындай такие вот гинекологдор, которые именно хорион карцинома, тоже агрессивная опухоль матки. Жаштарда көбүнчө болот. Ошолор дарылайт без операции, только одними препаратами. То есть возможность азыркы убакта технология меняется, жаңы препараттар появляются, которые очень целенаправленно опухоль башка жакка тийбейт да. Бизде онкологиялык ооруларды аныктаган аппараттар азыр онкологияда жетиштүү деңгээлде деп айта алабызбы? Же толук жетишсизби?
жок, эми баягы убакыт өткөн сайын аппараттар эскирип ошол УЗИ аппараттары эскирип калат. Эндоскопический аппарат жана аппарат бар дейт. Азыркы буквально ушул жылы я думаю, что жакшы эле жылыш болуш керек, анткени акча именно на жагытканга жакшы эле сумма акча берилди. Биз уже заказ кылып, уже там практически жаңында ошол УЗИ аппарат 3 жылдан кийин 5 жылдан кийин уже начинает устаревать же. Ошол эндоскопический аппараттарды тоже алардын баардыгы 5 жыл алмаштырып турбаса уже убакыттын эмесине жарашпайт да. Буюрса в этом болот. Уже жакшы эле и современный препараттарды жанагы аппаратураны алганга жакшы эле мамлекет акча берди. Мисалы Казакстан, Өзбекстан, Россия менен салыштырганда биз кайсы багытта арттабыз, кайсы жагынан алдыдабыз? Россияда бир жылда где-то бир 500 миңге жакын рактык диагноз аныкталат. Ошолорду алардын баягы онкослужба за счет жана айтып кеттим, дарыларды, лечениенин баардыгы мамлекеттин эсебинен. Казакстанда тоже ошондой эле, мамлекеттин эсебинде. Казакстанда бир жылда бир 40 миңге жакын, биздин например 6 миңде точка, Казакстанда 35-40 миңге жакын жаңы рактык диагноз коюлат. Алар деле полностью мамлекеттин эсеби. Казакстанда биз жакында эле Астанада болдук, Алматыда, Астанада жаңы чоң центр онкологический ачылды. МРТ жаңы ПЭТ менен ачылат. Алматыда деле ПЭТ жана позитронный эмиссионный томография илим бар эле, ошо наразы жүрбөй мелкилердин баарын табат экен, Турция барат экен сыяктуу. Алматыда ачылган. Казакстанда 4 жерде ПЭТ бар экен. Мындай экен. Россияда тоже жакшы эле. Соседний Өзбекстанда ар бир областной диспансер, областьта онкодиспансер бар. Оснащениесин көрсөм, вообще жанагы лучевой аппараттары просто сүйүнөсүң да. Мамлекет жакшы көңүл бураттыр онкологияга ал жакта да. Ошол эле Ташкентте чоң эки чоң институт бар онкологический. Алардын оснащениеси бизде например кээ бирден бир калкан бези рак болсо полностью алып туруп өпкөгө тарап кетет да. Аны ошону бизде жок. Аны или мурда Россияга жиберсек, Подмосковье, Омницке. Азыр Ташкентке жиберип атабыз. Ташкентте жанагы радиоактивный, обычный суу эле ичет, өпкөдөгү метастазы бар жок болуп. То есть практически азыркы ошол жакта у них есть, а у нас нету такого. Бизге алып келүү мүмкүнчүлүгү? Жок, аны үчүн ал бункерде, ушундай эме радиоактивный же. Ичет, анан 3 күн 5 күн бункерде отурат, жалгыз. Из него же радиация чыгат. Анан 3 күн 5 күндөн кайра чыгат, уже практически не бал. Зато какой балдардыкы почти 100% чоп болот. Жаш кичинекей балдар 5-6 жаш балдарды операция кылам. Ушу калкан безине өпкөзүнө тарап кеткендер. Эки жагын түлем толук кетет метастаздар. Алардыкы вообще эчтеке калбайт деле. Поэтому андай эмелер бизде жок. Рактын аныкталган диагноз менен элдин саны көбөйүп кетти деген адам мен алысмын. Адам башка уже 4 февралда бир апта болобуз, бирок адам башка мына бизде ноябрь, октябрда билесиз, розовый октябрь, там какой-то бирюзовый деп бир ай бесплатно эмчектер берет. Айылдын жатым боюнча азыр ноябрда даже асказанда да ушундай кылып атабыз. Кылайын деп жатабыз, чтобы бесплатно көрүп, асказан жанагы көрөбүз кандай методика болот. Но по крайней мере элдин арасында именно ошол моменттерде аныкталган диагноз менен элдин саны көбөйүп болгон азыр андай байкалбайт да. Ал үчүн күнүгө биз айткан ошо 40тан кийин мындай ооруларды аныктаса болуп калышы мүмкүн. 50ден кийин ушундай кылып жасаш керек. Ошол биздин айткан рекомендация менен келип өздөрү эле даже оорубаса деле просто эми жаш болгон, анткени азыркы убакта ошол эле дүйнөлүк саламаттык сактоонун уюмунун белгилеги боюнча один из факторов эмне үчүн рак көбөйдү. Потому что жана элдин кары жашап аткан сандары көбөйдү. В основном рак жанагындай улгайган кишилердин арасында көбүрөөк жолугат да. Именно жана возраст, оказывается, один из факторов, который ракка алып келе турган деп атпайбы. Именно возраст. Эми ракка чалдыгып калбаш үчүн эмне чараларды көбүрөөк колдонушубуз керек биз айрыкча кыргыздар? Адамдын өзү жашоо негизин көбүнчө биздин ошо азыр доказано
тамек чекпеш керек, аракты азыраак ичиш керек, көбүнчө жемиш жеш керек, анан көбүнчө физически трудно активный болуш керек. Ошол эле, башка мындай эчтеке кереги жок. Ошол эле Европада келген биздин специалисттер, биз алар эле сурайбыз, как ошо кандай дейт. Ошол эле здоровый образ жизни дейт. Башка эчтеке мындай кереги жок дейт да. Аны уже жана мен айткандай, если у человека онкогенез, провоцирующий фактор баары чогулуп калса, у него может жана 10 кишинин арасында бир болуп калышы мүмкүн. Поэтому үй бүлөдө баары деле ооруп калган жок да. Бир киши эле ооруп калат. Поэтому ал жагынан ошо биздин академиктер эле өмүр бою, биз деле өмүр бою ооруларда жанда жүрөбүз. Кудай сактасын дейм, баягы кыргыз жатканда. Но биз негизи баарыбыз эле онкологдор вирустан кырылып калган жокпуз. Поэтому ошол жагынан адамдын өз немеси, и главное, что биринчи очередь настрой болуш керек. Эгерде жана психологически мен бул ооруну жеңем. Сиз өзүңүздүн баягы удачный пациентиңиз болду да. Бир кандай окуя айтып бере аласыз? Биз кээде ошондой оорулар менен үй бүлө менен дос болуп калабыз. Кээрлер, мен жаш кезимде Москвадан жаңыра келип 91-жылы бир кишини операция кылып, ал киши менде анда машина да жок болчу, эчтеке жок болчу. Ал киши үй бүлөмдө эки балам кичинекей үй салып туруп, өзүнүн машина алып туруп көлгө апарып сол кайсы алдырып көргөн. До сих пор дружим. Канча жыл өтсө да, 20 жыл, 30 жыл өтсө да, все равно баягыдай кээрлер өлөт деген кишини дарылап, алар 15 жыл, 20 кишилер бар, которые живут годами. Это биз өзүбүздүн тууган болуп калабыз. Алар көргөндө биздин кээрлер үй балдарын ээрчитип келет. Сизде болсун, тиеде болсун деп, сизде окутуңуз деп. Кээ мен азыр 2 студент, менде студент болуп, потом аспирантура менде окуп, жаштагы өздөрү операция кылган. Анан 8 жылдан кийин чоңоюп, медицинская кызымды кандидат кылып бериңиз деп коюш. Андай да азыр чоң эле жакшынакай болуп иштешип атат аларда. Поэтому жакшы болуп кетсе, ошол оорулар менен тууган болуп, өзүнчө неме болуп калабыз, капташып калабыз. Жакшы эле. Негизи өзү онкология оорулар өтө жаман оорулардын бири экен. Например, хирургдар операция жасап койсо, ошо менен ал кишини көрбөйт өмүр бою. А биз тууган болуп калабыз да. Анткени 6 ай дарыланса, анан кийин өмүр бою бизде учетто турса, ар бир жыл сайын келип турса, уже анын баласы, неберем бар, кантип өскөнүн баарын тааныйсың да. Ошо биздики ошондой экен. Алардыкы, например, операция жасады, аппендикс кетти, ошо менен кайчан эстиндиги жок. А биздики өмүр бою учеттен айтып, 35 миң адамдын арасынан алар учетто өмүр бою турат да. Жанагындай бир жылдан кийин контрольный келгенде обязательно келет. Анын жаңылыктарды айтып берет. Ош облустук онкологиялык ооруканасын сиз негиздегем деп айтып калдыңыз агай. Но 2001 жылы ошол биздин улуттук онкология борбору мурда Кыргыз илимий изилдөө институту болчу да. Анан ошол указда Аскар Агайчтын убагында еще. Ал киши жана указда ошо научный изилдөө институту улуттук онкология борбору деп и ошол эле указда ошо Ошто филиал ачкыла деп указ чыгарган. Анан ошо мен Москвада 2001 жылы келгенде мени сразу ошо жаңы доктор ошака Ошко улуттук онкология борборунун филиалынын директору катары жиберген 2001 жылы. Менен ошол буюрса азыр ошол филиалды со временем Ошто онкодиспансер бар болчу, мен филиал болчу, анан экөөнү кошуп Ошский межобластной центр онкологии болуп азыр иштеп атат, буюрса иштеп атат. Так что Өзүңүз менен сиңдиңиз? Ну, конечно, я думаю, что за столько лет, ушунча жылдан бери иштеп, бир жерде ошо эми курсташтардын арасында эле очень мало мындай доктор наук мен профессор деген бизде арабызда анча мынча чогулган, 5 жылда чогулганда ошо курсташтар кимиси кандай даражага жетти, эмне звание алды, кандай регалия алды. Арабызда академик бар, профессордон бир 8 профессорубуз бар. 30-ка жакын кандидаттар бар. Биз эми ошо курсташтардын арасында астыда как илим катары жакшы астыда жүрөбүз. Канча окуучуларды тарбиялап өстүрүп чыгардыңыз агай? Университетте как завкафедра болуп, онкология студенттерге лекция окуп, еще аспирантураны ачып, 10-га жакын кандидат кылдым.
ар кандай специалист. Мен өзүм баягы голова шея баш мойду иштеген боюнча, бирок менин учениктерим гинекологдор, стоматологдор, лор врачтар ар кандай. Азыр баардык ошо университетте үчөөбүз да кафедра өз специалист боюнча, калгандары областной больница, бирөө заведующий отделение жакшы эле жакшынакай иштешип атат. Өзүмдүн балдарым дагы врачтар деп айтып калдыңыз агай. Аны өзүңүздүн балдарыңызга дагы устаттык кылдыңызбы? Да, алар деле буюрса жакшы эле, они хороший специалист. Я горжусь, потому что эгерде жакшы болбосо, я так негизи кызым деле балам деле жакшы өзүнүн областтарында жакшы специалисттер. Поэтому алар менен өзүм эле сыймыктанам. Молодцы вообще. Я баягы өзүбүз айылдан болгону менен, ата энем өзүм врач болгону менен, биз өзүбүз балдарыбыз биздин баягы кесипти ээлеп, тандап, значит, биз аларга кичине өзүбүздү жакшы эле үйрөткөнбүз, үйгө берген беш керек деп ойлоп атам да, именно ушул жакта тандап алганда да. Эми аны могли быть башка жактарда кетип барса болот эле. Бирок эми баягы 3 неберем бар, алар деле каяка караганын өздөрү билет дедим. Бирок бирөө айтат мен болом дейт, бирөө айтат мен болбойт дейт. Ошо ар кандай бар. Неге ал балдарыңызга онколог болгонго кеңеш берген жоксуз агай? Жок, эми психологически очень тяжело дедим. Өзүңөр карап көрдүңөрбү кантип атат. Алар мен иштегенде эле келип керчи мындай приемга да отуруп, мектеп окуп жүргөндө эле келип карап жүрчү. Анан адамдардын особенно биздин баш моюнда иштеген оозу кыйшайып, тили кыйшайып, көзү мындай турганда өтө мындай коркунучтуу экен деп не стали. Я говорю, ладно, өзүңөр билип, жаш өмүр берсе, күч кубат болсок, дагы эле ошол эле операция жасай беребиз. Мамбет Мамакешти эстебейсиңерби? 95-94 95 чыкканча эле операционный кирип тияк жүрдү. Биз деле ошондой жашка жетип, ушундай эле жардам берип турсак, ошол биздин өтө жаман ооруларга, татаал ооруларга алар жакшы болуп кетсе, өтө баягы стимул болот экен да. Чоң рахмат. Байдан бери бир топ маселелерди маектештик. Анда эмесе сизге дагы чың денсаулык каалайбыз. Рахмат. Урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, сиздер менен биз онкологиялык оорулар боюнча маек курдук. Кандайдыр бир деңгээлде сиздер ушул оорулар боюнча бир аз маалымат алсаңыздар дагы биз үчүн ошол эң чоң жетишкендик деп эсептейбиз. Биздин YouTube каналыбызга, Instagram баракчабызга, ошондой эле Facebook баракчабызга каттала кетиңиздер. Бул биздин подкастыбыз ушуну менен аяктабайт. Дагы да уланат. Кимди кандай оорулар боюнча маалыматтар кызыктырган болсо комментарийге калтырыңыздар. Биз сиздерге ошол адистерден жооп алып беребиз. Анда эмесе сак саламатта туруңуздар.